Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Мен Фейсбукка пост чыгардым эле. Баягы күнү массалык маалыматтарга Instagram, Facebook, интернет булактарына ушундай бир видео тарап кетти. Кыргыз жигиттери Россияда кыргыз кыздарыны тарбиялайбыз депчи. Ошол жерден сүйлөгөндө биринчи үйрөнүп алсаңар жакшы болмок да. Ушунчалык адепсиз. Ошол видеону тараткан адамдагы уяты жок. Анткени ал жерде сүйлөп аткан сөздөрүңөрдө эч кандай маданият жок. Уят сөздөрдү уялбай, колуңар менен жаңсап да көргөзүп атасыңар. Анан силер кайсы кызды тарбиялайсыңар? Биринчисинде эскертебиз, экинчисинде эскертебиз, үчүнчүсүндө өзүбүз минтебиз деп кайсы бетиңер менен айтып атасыңар? Уялбайсыңарбы? Эй кыргыздын жигиттери, кыргыздын кыздарын тарбиялаганда мурун жибербей койгула Россияга. Үйүңөрдөгү аялыңарды тарбиялагыла, кыздарыңарды тарбиялагыла, атаңарды айткыла, жибербесин. Силер апаңарды карагыла. Кыргыздын жигиттери кыйын чыкса, кыргыздын кыздары эмне кылат талаалап? Жүрө бербейби Кыргызстанда? Кыргыздын кыздары жаман болбош үчүн силер жакшы болбойсуңарбы? Силерди кыргыздын кыздары өлө сүйүп калыш үчүн аракет кылбайсыңарбы? Өзүңөр эчтеке кылбайсыңар. Аялдарга эле жүктөп коесуңар. Кыргызстандачы аял киши машина айдаса жек көрөсүңөр, туурабы? Жек көрөсүңөр эркектер. Аял киши бул бир жерде башкарма болсо жек көрөсүңөр. Ой, катын башкарып деп. Силер башкаргыла. Силер үйдүн оокатын жылдыргыла, Кыргызстанды көтөргүлө. Деле Кыргызстанда кыргыз аялдарычы бирдеме кылса, жолдошу дагы баш болуп, каршы чыгып турушат да. Ооба деп жакшы сөз менен туура эмес жагын жакшы кылып айтканга болбойт да. Деле бир жакшы жагын айтпайт, ар дайым эле ушул минус жактарын айтып турушубуз керек да. Артка тартыпчы. Кыргыздын кыздары башка улуттун кыздарына караганда кыйын кыздар. Акылдуу кыздар. Кыргыздын эң акылдуу кыздарын башка улуттун эркектери алып кетип калды. Анткени алар акылдуу балдарды тарбиялайт. Акылдуу келечекти көтөрөт. Кайра эле биздин жанагы биринчисин эскертип, экинчисин эскертип, үчүнчүсүндө ишин бүтүргөн эркектерге биздин ошондой эле акылсыз кыздар калып калат. Буга эмне дейсиңер? Силер эми Россияда туруп алып кыргыздын кыздарын кордогон атасыңарбы? Кыргызстанда и так эле кордоп, боздотуп койдуңар. Кыргызстанда ансыз деле кыздар боздоп калбадыбы? Кыйын болсоңор алгыла төрттөн. Акчаны жакшы тапкыла, карагыла, баккыла, коргогула. Эмне дейсиңер анан? Мен ош жака барып калдым, ош жака барсам, кээ бир аталарга ушунчалык наразымын. Менин кызым дейт, Россиядан акча таап мага салып атат деп өзү деген мас мактанып атат. Бирөөсү там салып атам, кызым акча жөнөтүп атат. Кызыңыз канча жашта десем, бирөө 18-де, бирөө 20-да дейт. Ошол эркектин бетине түкүрүш керек. Уялбай мактанганчы. Ал кыз деген элестетип көрсөң, айылынан чыкпаган кыз. Орус тил, англис тил билбеген кыз. Монополия. Килтейге Москвада жүрөт, Турцияда жүрөт. Түрк тилин деле жакшы билбейт. Анан сенин айылдан чыкпаган кызыңды башка улуттун эркектери чекесинен сылайбы? Же башка улуттун адамдары келип алып эле могу жакшы жумуш, отур могу жерге $1000 төлөйм деп айтабы? Кызыксыңар да. Ал кыздар кул болуп калып атат. Ден соолугунан ажырап калып атат. Бирөөлөр деген кармап зордуктап коюп атат, күчкө салып коюп атат балдар. Анан эмне дейсиңер? Мен деле болгом Турцияда. Кыргыздын жигиттерин ушундай жаман көрөт түрктөр. Жамандайт. Аялдарын ушака жиберген деп. Орустар деле жаман көрөт.
Силер жибербешиңер керек болчу. Кыргыздын эркектери дээри кылымдан кыйын эркектер болчу. Акыркы учурда өзүңөр деген начар болуп баратасыңар. Силердин начарлыгыңардан аялдар кыйналып атат. Аялдар оорукчан болуп калат. Жакшы балдарды силерге төрөп бере албай атат. Силер ошону ойлоп атасыңарбы? Уктап туруп койгон максат эмес. Силер 20 жашыңардан аял алып алып анан кийин 30 жашында 5 баланы, 4 баланы төрөп туруп качып үй утпайсыңарбы? Туурабы? Эмне силер аялыңарды жамандайсыңар? Силер сүттөй аксыңарбы? Мен могу биздин Кыргызстандагы кээ бир эркектерди аябай бир баалайм, 30га 35ке чыгып үйлөнбөгөн. Анткени ал үй бүлөнү бага албайт, көз жетет. Бирөөнүн кызын кор кылып коем дейт. Балдарын да кыйнагысы келбейт. А башкаңарчы 20 жаштан үйлөндүңөр. Канча мына көчөдө канчалаган аялдар жүр, 4-5тен баласы бар. Балдар эмне болду? Ойлондуңарбы эркектер, ойлонгон жоксуңар. Кыздарды эскертип бирдеме кылгандан мурун өзүңөрдү көргөзгүлөчү. Өзүңөрдү бизге көргөзгүлө. Көргөзгүлө кыргыздын эркектери. Биз силерди көрүп шилекейибиз агып калсын. Талашалы. Башка улуттун кыздары талашсын. Эмне, көзүңөр бүтүкпү? Башыңар жокпу? Бар башыңар, кыйынсыңар. Сүйлөгөндө манастын тукумумун деп сүйлөйсүңөр. Алимбек тарткандын тукумумун деп сүйлөйсүңөр. Окмуш сүйлөйсүңөр. Биринчисинде эскерткенде кыйынсыңар, экинчи эскерткенде кыйынсыңар. Эмне көргөзгөндө кыйын эмессиңер? Көргөзгүлө. Кыйын болгула. Кордобогула кыргыздын кыздарын. Көтөргүлө. Бапестегиле, коргогула. Мага кыйшык суроолорду бере бербей. Сен өз эркекти. Мен сонун кылып коем эркекти. Мен жаман эркекти да сонун кылганга кудуретим жетет.